чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан, адашкан адамдардын баардыгын издеп таап, жаман иштерибиздин негизинде сиздин астыңызда душман болуп жашаган күнөөкөрлөрдүн баардыгы үчүн Ыйса Машаяк биз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, Кудай менен элдештирип, биздин жаныбыз эч бир эмгегибиз жок эле куткарылууга ээ болуп Кудайдын балдары кылып асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү, даңктуу, үмүттү бергениңиз үчүн, чоң ырайыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайыңызды даңкташ үчүн, сөзгө үйрөнүү үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Коронавирус бул илдеттин азабынан баардыгыбыз бир жерде чогула албасак дагы, бул сөздү кайсы жерде угуп жатпасын, баардык бир туугандар менен өзүңүз чогуу болуп, керектелүүчү өз ырайымыңызды уруксаат берип, чогуу болушуңузду чын дилибизден суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындардагы жашап жаткан баардык бир туугандарга өзүңүз жетектөөчү болуп, күч, акылмандык, сүйүү, өз ырайыңыз менен чогуу болушуңузду суранабыз. Ыйык жакшы кабарды таркап жаткан баардык бир туугандарга керектелүүчү өз ырайыңыз менен, колуңуз менен чогуу жетектеп, кайраттуулук менен бул жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткирип, көптөгөн адамдарды сизге кайтарып келүүдө өзүңүз сөз менен бекемдешиңизди дагы суранабыз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, батырактан ден соолугун чыңдап, кимде ким жүрөгүндө алсыз жашоодо жашап жаткан болсо, кимде ким сыноолорго чалдыккан болсо, ар бир адамга өзүңүз жетектеп, бир дагы адам сизден алыстабай тургандай кылып жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат бергениңиз үчүн сиздин ырайыңызды жеткилең эркиңизди таанып билүүгө жардам бериңиз. Бул саатта дагы ошол эркиңизди, ыйык сөзүңүздү таанып билүүгө бизге акылмандык бериңиз. Биз кандайча сиздин астыңызда татыктуу адамдар боло алабыз, ошого үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын аты менен сыйындык. Амин. Биздин даңктуу группасы көптөн бери ырдаша элегиле, бүгүн алардын өзүнөн ырын угабыз. 할렐루야, 내 함께 놀고 범에도 나
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Римдиктерге 11-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 11-бөлүм 35-аяттан баштап 12-бөлүм 1-2 аяттарга чейин окуйбуз. Римдиктерге 11-бөлүм 35-тен 12-нин 2-аятына чейин окуйбуз. 35-аят. Жетеңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди? Анткени бардыгы андан, ал аркылуу жана ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын. Амин. Ошондуктан бир туугандарым, Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөмүн. Кудайга өзүңөрдүн диниңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөргүлө. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эртең мененки күндөрү рухка толгула деген чоң теманын алдында рухка толуу жашоо эмне экендигине үйрөнүп жатабыз. Андан сырткары рухтун жемиштери жөнүндө мен сиздерге айтып келе жатам. Куткарылууга ээ болгонубуздагы бул Кудайдын ырайымы аркылуу ээ болдук. Куткарылуудан кийинки биздин жашообуздагы бир гана Кудайдын мол ырайымы аркылуу болот. Кудайдын бизге берген жашоосу аркылуу, Кудайдын татыктуу балдары катары ошол руханий жашоо менен жашай алабыз. Ошол себептер менен биз денебиздин каалоосу менен эмес, рухтун жетеги менен жашашыбыз үчүн биринчиден рухка толушубуз керек экендиги жөнүндө айтып кеттим эле. Ошондуктан рухка толгон учурда гана биз денебиздин каалаган нерселерин аткарбастан ыйык рухтун күчү аркылуу Кудайдын эрки үчүн, даңкы үчүн жашай алабыз. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 13-аятта Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат деп жазылат. Куткарылган ар бир адамдын ичинде, ошол жамааттын ичинде ыйык рух жетектегендиктен Кудайдын сөзүн түшүнүүгө жардам берет. Кудайга жага турган, эрки боюнча жашай турган түрткүлөрдү бизге берет дагы, бизди ошого үндөйт. Кудай ким экендигин бизге ачык айкындайт. Кудайдын сөзү, Кудайдын биз аркылуу аткара турган күчтөрү жөнүндө дагы. Ошондуктан биз рухтун жетеги менен жашай турган болсок, дененин каалоосун аткарбайбыз деп жазылган аятка таянуу менен ошол нерсени биз чын дилибизден каалашыбыз керекпиз. Куткарылууга ээ болдум, жогорудан төрөлдүм, Кудайдын уулу болдум, мен машаякчы болдум деп эле мактанып тим болбостон, эми биз Кудайдын татыктуу балдары катары, машаякчылар катары, түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар катары рухтун жетеги менен жашашыбыз керек болот. Андан сырткары рухтун жемишин байлашыбыз керекпиз. Рухка толгула, же болбосо рухтун жемишин алып келгиле деген сөздүн бардыгы Кудайдын бизге берген буйругу болуп саналат. Алма багын отургузган ошол адам алма көп байлашын каалайт. Жакан 15-бөлүм 1-аятта дагы Ыйса Машаяк айтат: чыныгы жүзүм сабагы ал, атам болсо жүзүмчү дейт. Биз качан Кудайдын ичинде болгондо гана
ошондо гана биз ошол жемиштерди алып келе алабыз. Биздин ичибизде ыйык рух жашагандыктан, рухка толо турган болсок, сөзсүз түрдө рухтун жемишин алып келе алабыз. Рухтун жемиши алып келинсе болот, алып келбейсе эле болбойт деген сөз эмес. Сөзсүз түрдө алма багы, сөзсүз түрдө алма жемишин алып келгенде сыяктуу деле биз дагы рухтун жемишин байланышыбыз керекпиз. Ыйык жазууда карап көрө турган болсок, Ыйса Машаяк 3 жылдан бери анжыр дарагынан мөмө издеп, бирок таба албагандыктан аны кыйып таштагандыгы жөнүндө айтылат. Ал жөн эле жерди ээлеп турат дейт. Эмне үчүн? Анткени жемиш алып келбеген дарак ал жараксыз, пайдасыз. Биз дагы Кудайдын балдары катары ыйык рухтун жетеги менен рухтун жемишин алып келишибиз үчүн, Кудайдын өзүнө жага турган жашоо менен жашашыбыз үчүн сөзсүз түрдө бул мөмөлөр алып келиниши керек. Римдиктер 6-бөлүм 21-22 аяттарды карасак, дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар, күнөөнүн аркасынан жашаган адамдар, анткени ошолордун бардыгы натыйжасын өлүм деп көрсөтөт. Галатиялыктар 5-бөлүмдө жазылган аяттагыдай эле дененин каалоосун аткарып жашай турган болсок, күнөөнүн жемишин алып келебиз дагы, анын натыйжасы өлүмгө жеткирет. Ал эми Кудайдын кулдары болуп жашай турган болсо, анын жыйынтыгы ыйыктык, анын аягы түбөлүк өмүргө алып келет. Көптөгөн адамдар түбөлүк өмүргө ээ болбостон, ошол өлүмдүн бийлиги астында жашап жаткан адамдар дагы өтө көп. Аларды жемиштеринен билип аласыңар деген сөздөй эле куткарылуудан кийинки биздин жашообузда Кудайдын ырайымы, чындыгы сөз аркылуу ошол жемиштер биздин жашоодо байланабы же жокпу? Татыктуу жашоо менен жашап жатабызбы же жокпу? Эч кандай жемиш болбосо, анда ал өлүк адамбы же жаман жемиш алып келе атабы? Жаман жемиштерди гана алып келе турган болсо, анда ал башынан эле жаман дарак бойдон кала берет. Кээ бир адамдар куткарылууга ээ болгон күндө дагы ошол Кудайдын ырайымына өзүнүн аракетин жумшаганда гана түбөлүк бейишке барабыз деп ойлошот. Ошондуктан ырайымга плюс өз аракети деп айтат. Ал албетте башка жакшы кабар жөнүндө бизге далилдейт. Куткарылган адамдын ичинде сөзсүз түрдө ыйык рух жашайт. Ыйык рух жетектейт дагы, сөзсүз түрдө рухтун жемиштери байланат. Жүзүм дарагы, жүзүм жемишин алып келсе, ал туура нерсе болот, туура көрүнүш болот. Биз куткарылууну гана алдык деп эле токтоп калбастан, ошого ыраазы болуп эле отуруп калбастан, андай жашоо менен жашай албайбыз. Кудайдын балдары катары, машаякчылар катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Куткарылуудан кийинки жашообуз кандай болушу керек? Ыйык жазууда өтө так, анык далилденип турат, күбөлөндүрүлүп турат. Кудай өзүнүн күчү менен бизге жардамын берет. Рухтун жемиши 9 жемиш, алардын акыркысы болуп саналган өзүн-өзү токтото билүү жөнүндө айтып келе жатабыз. Куткарылган адамдар өзүн-өзүн токтотуу кандай иштерге байланышы бар? Ошол жөнүндө мен сиздерге кененирээк айтып берип келе жатам. Көптөгөн убакыттарда ошол темага жумшап жатабыз. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүнүн бардык жагынан тыйышат деп 1-Коринтуктар 9-бөлүмдө жазылгандай, руханий жашоодо биз дайыма жеңишке жетишибиз керекпиз. Ал үчүн бардык жагынан өзүбүздү тыйышыбыз керекпиз. Денебизге каршы чыккан нерселерди контролдошубуз керекпиз. Чектөөлөрдү киргизишибиз керекпиз.
Мен канчалык ошол нерсени жакшы көрбөйүн, бирок ал Кудайдын эркине дал келбесе, ал нерседен баш тартышым керек болот. Мага канчалык жакпасын, бирок ал Кудайдын эрки боло турган болсо, ал ишти мен аткарышым керек болот. Туура эмес иштерди аткаруу менен эмес, контролдоо же болбосо чектөө, туура көзөмөлдөө. Өз алдынча жашоо, өзүнүн эрки боюнча жашаганы бул чексиз жашоо болуп саналат. Бул дүйнөдө жашап жатып эле биз жакшы билебиз. Машаякчы өзү аткара турган ишти сөзсүз түрдө аткарышы керек. Кандайча жашашы керек, ал жөнүндө үзгүлтүксүз Кудай өз сөзү аркылуу бизге айтып келе жатат. Эч бир контролдоого ээ эмес, ал адам өзү каалагандай өзүнүн эрки боюнча өзүнүн ишине, жашоосуна таянып жашайт. Биздин жашообуз дагы, биздин жаныбыз дагы, биздин денебиз дагы, биздин жүрөктөрүбүз дагы, бизге берилген убакыт дагы, биздин жаштыгыбыз дагы, ар бир адамдарга берилген жөндөмдүүлүк, баардык нерсе бул меники эмес, Кудайга таандык нерселер. Куткарылганга чейин баардыгы меники болчу. Эми куткарылуудан кийин баардыгы Теңирдики деп билебиз. 1 Корунтуктар 6-бөлүм 19-20 аяттарды карасак, силер өзүңөргө таандыктар эмессиңер. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан денеңер менен, рухуңар менен да Кудайды даңктагыла. Эми баардыгы меники эмес, мага таандык эмес. Авто унаа болобу, батир болобу, байлыгым болобу, качан ошолорду саткан күндө ошол мага болгон менчик нерсе башка адамга мыйзам түрүндө анын ысымына өтөт. Эми жаңы кожоюн ага үстөмдүк кылат. Мен ага эч кандай тиешем жок болот. Биздин жаныбыз дагы, денебиз дагы баардыгы өзүбүздүкү эмес, Кудайдыкы, Теңирдики болгондуктан ал эми биздин кожоюнубуз. Бирок башка адамга өткөн күндө дагы кайрадан ошол үйгө батирдин ичине кирип алып, мен кожоюнмун деп чыга турган болсом, жаңы кожоюн жөн эле тура береби? Албетте ал мыйзам түрүндө кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралат. Автоунаа дагы башка адамга сатканда ал адамдыкы болгондуктан анын ачкычын дагы ал адамга өткөрүп беришим керекмин, анткени мен ага бир нерсе айтууга эч бир укугум дагы жок болот. Ошондой сыяктуу эле куткарылуудан кийинки менин жашоом кандай жашасам мейли деген эмес. Биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарды карап көрө турган болсок, 11-бөлүм 35-аятта Теңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди? Римдиктерге 11:35. Эгерде мен Кудайга бир нерсе бере турган болсом, анда Кудай мага карыздар болот дагы мага кайтарып берет. Андай болуш мүмкүн эмес. Аюп китеби 41-бөлүм 3-аятты да карай турган болсок, мен карыз болгудай менден мурун бирөө бар беле. Ким мага биринчи ошол нерсени берип, анан мен ага кайтарып бере тургандай кылды эле. Асман астындагынын бүт бардыгы меники деп окшош аяттар жазылат. Үйдөгү болгон нерсенин бардыгы буюмдар ал ата эненики. Ал эми балдары ата энесинин болгон буюмдарын колдонуу менен ошол үйдө чогуу жашашат. Ошону буюмдарды кайрадан ата энесине арнаган, ал ата энесинин кайра ата энесине эле берген болуп калат. Руханий жашоодо дагы биринчиден ушул чындыкты биз туура айырмалап билишибиз керекпиз. 36-аятта анткени бардык андан, ал аркылуу жана ал үчүн
Кудай өзү жаратуучу болгондуктан бардыгы андан. Кудай өзү жараткандыктан ал азыркы күнгө чейин башкаруучу болуп келет. Асман менен жерди жараткан Кудай. Кудай өз күчү менен бардык нерсени кармап турат. Азыр ал анын үстүнөн үстөмдүк кылат. Жана ал үчүн кайрадан эле Кудайдын даңкы үчүн ошол нерсенин бардыгы ага кайтарылат. Ал түбөлүктүү даңкталсын, бардыгы Кудайдын даңкы үчүн. Адам баласы Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганы дагы Кудайдын даңкы үчүн. Бизди куткарып алганы дагы даңкы үчүн. Мен өзүм сенин кылмыштарыңды өзүм үчүн өчүрөм дейт. Сенин күнөөлөрүңдү эстебейм дейт. Адамдардын бардыгы тозокко барып өлүп кала турган болсо, анда Кудайдын даңкы эмес. Мен колдонгон бир буюмду башка менин буюмум сынып кала турган болсо, жаңы акча берип башка буюмду сатып ала турган болсом, ал меники болуп калат. Бизге Кудай күч кубат берип, чындык жолуна салганы дагы ал өзүнүн даңкы үчүн кылат. Биз асман падышачылыгына барганыбыз дагы, бейишке бара жатканыбыз дагы бардыгы Кудай өзүнүн даңкы үчүн. Кудай менен чогуу жашашыбыз дагы Кудайдын эрки боюнча. Ошондуктан бардыгы Кудай өзүнүн даңкы үчүн аткарат. Ал түбөлүк даңкталсын. Амин. Бул кыска сөздөрдүн ичинде өтө маанилүү мазмун жазылат. 12 бөлүм 1 аятта. Римдиктер 12:1. Ошондуктан деген сөздүн мааниси буга чейин айтылган мазмун сөздү бириктирип бир мааниде улантылып айтылган сөз. Ошондуктан бир туугандарым, Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөймүн. Кудайга өзүңөрдүн денеңерди Кудайдын боорукердиги менен силерден суранарым. Эфестиктер 2 бөлүм 4 аятта ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди Машаях менен бирге тирилтти. Кудайдын боорукерди деген сөз боору оруп Кудайдын сүйүүсү канчалык чоң экендигин далилдейт. Кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди асман астында бийлик кылган, шайтандын кол алдында жашаган, душман болуп жашаган бизди куткарып алганы Кудайдын улуу сүйүүсү менен аткарды. Кудай өз боорукердиги менен бизди куткарып алды. Ошонун жыйынтыгында биз анын балдары болдук. Ошондуктан Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөмүн деген сөз, Кудайдын боорукердиги менен силерден суранып жатам, ошондуктан уккула. Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Кудайдын боорукердигине ээ болгон адамдар, куткарылган адамдар эми менин жаным дагы, денем дагы Кудайдыкы болгондуктан ага жага турган курмандык катары бергиле өзүңөрдүн денеңерди. Куткарылуудан кийинки жашоодо, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда менин денем бар. Денем ичинде менин жүрөгүм бар, жаным бар, менин мүнөзүм дагы бар. Ошол өзүбүздүн денебиз менен Кудайга жага турган курмандык катары бергиле. Бүт күч аракетибизди жумшап, бүт жаныбыз менен, бүт жүрөгүбүз менен, бүт денебиз менен Кудайга жага турган курмандык катары бергиле. Меникин Кудайга бергиле деген жок. Кудайдыкы болгондуктан Кудайга татыктуу, Кудайга жага турган ыйык курмандык бергиле. Кудайдын эрки боюнча колдонгонубуз ошол туура болот.
Эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Куткарылуудан кийин дагы адамдар бардыгы меники деп ойлошот. Менин менчигим деп ойлошот. Андан кийин сеники дагы меники деп ойлошот. Бул көйгөй жарата турган нерсе. Меникиби же сеникиби айырмалап билбеген ал ууру адам болуп саналат. Башка бир адамдын чөнтөгүнөн анын баштыкчасын алып алат дагы анан кийин акчасын тартып алат. Эмне алып баратасың десе болсо, меники деп ойлоп турмун дейт. Малахия 3-бөлүм 8-аятта Кудайдыкын уурдаганга болобу десе, биз сеникин качан уурдап жаттык эле дейт. Кудайдыкын уурдап жатып, биз кантип уурдап жатабыз дейт. Ондук бербей, тартуу алып келбей уурдап жатасыңар. Ондукту биз кандайча түшүнөбүз? Ондун 1 бөлүгү Кудайга таандык, калган 9-у меники деп ойлойбуз. Ондук деген сөздүн мааниси баардыгы Кудайдык экендигин туура түшүнүп, ошол мааниде ондук алып келебиз. Куткарылган адам баардыгын Кудайга алып келиши керек. Шемуэлдин апасы Анна төрөлгөндөн баштап эле Кудай эгерде мага эркек уул бере турган болсоң, аны сага арнайм дейт. Кичинекей кезинен баштап эле Кудайга арнап койгон. Шемуэл Кудайга арналган адам болгондуктан өмүрүнүн аягына чейин Кудайдын асында Кудайдын адамы катары жашаган. Куткарылууга ээ болорубуз менен биз дагы Кудайга тапшырылган, Кудайга таандык адамдарбыз. Кудайга жага турган ыйык жана Кудайга жага турган ыйык курмандык катары бергилет. Байыркы келишимде болсо, койлорду, эчкилерди, торпокторду Кудайга курмандык катары алып келишкен. Ыйса Машаяк айкаш-ачка кадалуу менен чыныгы көптөрдүн ордуна чалынган курмандык болуп калды. Эми куткарылган адамдар тирүү курмандык катары өз денеңерди бергиле деген сөздүн мааниси бул жашоодо жашап жаткан учурда биздин сүйлөгөн сөзүбүз, ойлогон ойлорубуз бүт бардыгы Кудайдын асына тирүү курмандык катары Кудайга арналышы керек. Тирүү курмандык катары. Анткени бул силердин рухий кызматыңар болот. Азыркы учурда Кудайга ишенген машаякчылар каяка баратасың десе, кызмат өтөш үчүн баратабыз дейт. Мен мурун айылда, кыштакта жакшы кабар айтып жаткан учурда америкалык бир адам келип мага айтат, бул жерде качан кызмат өтөйсүңөр деп. Биз кызмат өтөбөйбүз деп айттым. Кызмат кылбайсыңарбы? Жок, биз Кудайга кызмат кылабыз деп айттым. Кореяда карасам бардыгы кызмат өтөйбүз деп айтат экен. Жаңы жылда, кореялык жаңы жылда кичинекей балдар абышкалардын астына келип, чоң атасынын астына келип табынат дагы, андан кийин ошондой табынуу катары адамдар элестетишет экен. Ошол чыныгы кызмат кылуубу? Кызмат кылууну баштайбыз. Анан кийин аягында кызмат кылууну аяктадык деп. Кызмат кылуу ал аяктабайт. Куткарылууга ээ болгон күндөн тарта кызматыбыз башталат дагы. Ал түбөлүккө болчу кызмат. Бейишке барган күндө дагы Кудайга биз кызмат кылабыз. Кудайга болгон байланыш иштердин бардыгы кызмат кылуу болуп саналат. Ошондуктан Кудайга жага турган курмандык ыйык болушу керек. Үй бүлөдөгү жашообуз, жумуштагы жашообуз, жыйындагы жашообуз, ырдаганыбыз, сөз укканыбыз, кызмат кылганыбыз, ошонун бардыгы биздин рухий кызматыбыз болуп саналат. Жыйынга келген учурдагы саат гана биздин рухий кызматыбыз эмес. Кандайча кылабыз анда? 2-аятты карап көрөлү. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла, тескерисинче
Кудайга жака турган курмандык алып келиш үчүн эмне кылышыбыз керекпиз? Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Бул жаман, бузулган дүйнөгө ылайыкташпагыла. Ошол жактан айырмаланышыбыз керек. Элчилердин иштери 2-бөлүмдө элчи Павыл Кудайдын сөзүн аткарып жаткан учурда Кудайдын ырайымын түшүнүп 3000ге жакын адам куткарылууга ээ болушот дагы. Кудайдын сөзү менен күбөлөндүрөт дагы, анан айтат: "Силер бул бузулган муундан сактангыла" деп насаат айтат. Силер өлүмдөн куткарылууга ээ болдуңар, эми бул бузулган муундан сактангыла. Алардын арасынан чыккыла дагы алардан бөлүнгүлө, арам нерселерге жолобогула. Куткарылган адамдар бул муундан айырмаланган, грек тилинен алынганда экклесия, өзүнчө бөлүнүп чыккан адамдар, бейишке барыш үчүн бөлүнүп чыгарылган адамдар. Жакан 15-бөлүмдө силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Силерди бул дүйнөдөн тандап алдым, ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. Кудайга кызмат кылыш үчүн, бейишке барыш үчүн силерди тандап алган, силерди бөлүп чыгарып алган адамдарсыңар. Ошондуктан бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Бул дүйнө бузулган, жаман дүйнө. Шайтан үстөмдүк кылган жашоо бул дүйнөгө, ошондуктан биз ылайыкташпашыбыз керек. Жыйынга келгенде Кудайдын балдары катары жашайбыз. Бул дүйнөгө чыкканда ишенбеген адамдай катары жашайбыз. Эмне биз жарганатпызбы? Жарганат чымчыкта эмес, анан чычкан дагы эмес. Андан сырткары тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жеткилең эрки менен таанып билгиле. Кудайга дагы жагып, дүйнөгө дагы жагып жашай албайбыз. Жүрөктөрүңөрдү жаңыланткыла, өзгөрүлгүлө. Кудайдын сөзүнө толуп, күн сайын ал бизди өзгөртөт. Куткарылууга бир учурда кабыл алабыз. Ал эми биздин куткарылуудан кийинки жашообуз убакыт өтүшү менен, акырындык менен өзгөрүлөт. Кичинекей бала деле төрөлгөндө эле ал бат эле чоң бала болуп кетпейт да, ага дагы көптөгөн убакыт керектелет. Биз дагы акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Бул жаңы шарт. Асман падышачылыгына барыш үчүн биз куткарылууга ээ болдук. Асман падышачылыгына барыш үчүн биз жаңы адам болушубуз керекпиз. Куткарылууга ээ болуубуз менен жаңадан болдук. Ханзада катары төрөлгөн болсо, ал ханзаданын жашоосу менен жашашы керек. Жолбосо ал бандит катары, жолбосо кул катары жашай берсе болобу? Ошондуктан жүрөктөрүңөрдү, акыл оюңарды өзгөрткүлө. Кичинекей курт цикадага айланыш үчүн 7 жыл керектелет. Америкалык курттар цикадага айланыш үчүн 17 жыл керектелет экен. Өзгөрүлүү процесси өткөрүлүшү керек. Цикада болуп, андан кийин асманга учуп кетет. Ошондой сыяктуу эле көпөлөктөр. Биринчиден гусеница болот. Көпөлөктөрдө курт алгач коконго кирет дагы, андан кийин көпөлөк болуп чыгат, асманга учат. Ошондой сыяктуу эле биз дагы акырындык менен өзгөрүп туруп, андан кийин акырында денебизге чейин өзгөрүлөт дагы, андан кийин Кудай менен чогуу болобуз. Биздин жүрөктөрүбүз, акыл оюбуз дагы бардыгы өзгөрүлгүлө. Бул машаякчылардын негизги мүнөзү болуп саналат. Буга чейин жаман ойлор менен, жаман иштер менен аракет кылып, алек болуп жашаганбыз. Урушуп, талашып, кыйкырып. Ошол адам куткарылгандан кийин өзгөрүлөт. Мурунку жашоодо
бир атактуу бандит болгон экен, Ким Икту деген. Базарга чыкса, ким астына чыкса, ошонун баардыгын сабап өлтүргөнгө чейин барчу экен. Күрүч саткан адамдарга келип, жөн эле күрүчүн тартып кете берчү экен. Күрүч бербей койсо, аны да сабап жатып калчу экен. Анан эч ким адам ага туруштук бере алчу эмес экен. Ал уктабай турган дагы адам болчу экен. Андан кийин адамдар базарга барыш үчүн бүгүн ошол Ким Иктуну жолуктурбай коелу деп сыйынып чыгышчу экен. Ким Иктуну жолуккан күнү аларга чоң бир жаман иштер боло турган күн экен. Бир күнү ошол Ким Икту бандит өлдү деген ушак тарайт экен. Адамдардын баардыгы сүйүнөт экен, ой жакшы болбоду өлүп калганы деп. Эми биз жаман адамды жолуктурбай койсок деле болот экен деп. Өлгөндөн кийин баары бир аянычтуу болду. Эми жок дегенде барып өлгөн жерине барып көрөлү деп. Анан ошол өлгөн жерге барса, Ким Иктуга бандит аппак шым кийип алып отуруптур дейт. Сени өлүп калды дебеди беле? Кайра бандит болуп кеттиңби? Жок, Ким Икту өлдү. Мурунку Ким Икту өлдү. Мына жаңы Ким Икту тирүү болду. Бул жомок эмес, чыныгында болгон окуя. Бул Ким Икту бир миссионерди сабап жаткан учурда, ал миссионер колунан кармап алып сыйынат экен. Мен сени кечирдим. Ушундай адам да болот экен деп ал өтө таң калат экен. Анан жыйынтыгында Кудайдын сөзүн угуп, ырайымга ээ болуп, анан ошол бандит куткарылууга ээ болот экен. Ошондуктан ал айтат, мына мурунку Ким Икту өлдү дагы, жаңы Ким Икту мына менмин деп. Андан кийин ал атактуу пастор болот экен. Кандай болбосун, биз дагы куткарылууга ээ болгондо биз жаңы адам болдук. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Биз дагы кайраттуулук менен, ишенимибиз менен ушундай сөздү айта алышыбыз керекпиз. Анткени Машаяк менен чогуу өлүп, биз кайрадан тирилдик. Мына жаңы адамбыз. Ушундай айта аласыздарбы сиздер? Жаңы болуп өзгөрүлгүлө. Бул дагы акырындык менен болчу процесс болуп саналат. Өсө турган. Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Кудайдын эрки эмне экендигин таанып билишибиз керекпиз. Кудайга жаккан жана жеткилең жакшы эрки эмне экендигин таанып билишибиз керекпиз. Туура айырмалап билишибиз керекпиз. Кудайдын жакшы эрки боюнча жашаганга. Менин көз карашым боюнча жакшы нерсе деп ойлошу мүмкүн, бирок Кудайдын көз карашы боюнча бул жакшы нерсе болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан Кудайга жага турган жакшы, жеткилең эрки эмне экендигин билишибиз керек. Ыйса Машаяк айтат, асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Кудайга окшоп жеткилең болушубуз үчүн акырындык менен анын эркин айырмалап билип, туура жашоо менен жашашыбыз керек. Кудайдын эркин айырмалап билип, таанып билип, ошол жашоо Кудайга жага турган жашоо, тирүү курмандык болуп саналат. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан биз каалаганды оттоп сүйлөй берсек болбойт. Ойлорубуз дагы жаман болбошу керек. Кудайга жакпаган иштерди кылбашыбыз керекпиз. Кудайдын ага жага турган жакшы эркин аткарып жашашыбыз керекпиз.
Мына ошол нерсе биздин руханий, рухий кызматыбыз болуп саналат. Кээ бир адамдар өзү каалагандай жашайт, анан жекшемби күнү баняга барып жуунуп, тазаланып, жакшы жакшынакай таза кийимдерин кийет дагы, анан кийин өз китебин көтөрүп келет дагы, анан кийин Кудай менин тирүү кызматымды алыңыз дейт, курмандыгымды алыңыз дейт. Ал эмне, кызмат кылып жатканбы? Ал Кудайды шылдыңдап жатканы. Кудайдын астында сокур, оорулуу, жараксыз жаныбарларды алып келгени менен барабар. Кудайдын ысымын жек көрүү, түрткү кылганы болот. Биздин болгон нерсебиздин баардыгы Кудайдын даңкы үчүн болушу керек. Ошол нерсени унутпашыбыз керекпиз. Бул дүйнөнүн адамдары өздөрүнүн ою боюнча, өздөрүнүн ыкмалары боюнча, өздөрүнүн аракети боюнча жашашат. Куткарылган адамдар биз андай эмеспиз. Кандайча жашашыбыз керек? Биздин жаныбызды куткарып алган, биздин асман падышачылыгына барган күнгө чейин бизди сактай турган, бизге жардам берчү Кудайга таянып жашайбыз. Эми биз жөн гана Кудайдын эркин аткарып жашасак, ошол жетиштүү болот. Жашасак да, өлсөк дагы. Биздин жаныбызды куткарып алган Кудай денебизге жардам бербей коебу? Мурунку жекшембиде мен сиздерге айтып кеттим эле, Еврейлерге 13-бөлүм 5-аятта дүйнөкөр болбогула, колуңарда эмне болсо ошого ыраазы болгула. Сени калтырбайм, сени таштабайм деп Кудай өзү вадасын берет. Кудай менин жардамчым. Дүйнөнүн адамдары өздөрүнө таянышат, өздөрүнүн ыкмалары менен, аракеттерине таянуу менен жашашат. Ал эми биз Кудайдын жардам менен жашайбыз. Андай калса биз эмне кылышыбыз керекпиз? Оозубузду ачып эле асманды карап жата беришик керекпи? Жок. Матай 6-бөлүм 33-аятта баарына мурда Кудайдын падышачылыгын, адилеттигин издегиле. Ошондо гана мунун баары силерге берилет. Бул Кудайдын убадасы болуп саналат. Кудайдын убадасына ишенбегендиги үчүн адамдар эч нерсеге ээ болушпайт. Ишенсе, ишеними боюнча бардыгы аткарылат. Римдиктерге 14-бөлүм. Римдиктерге 14-бөлүм 7-8-аяттар. 7-8-аяттар. Чогуу окуйбуз. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк да Теңирдики биз. Биз куткарылган адамдардын баардыгын айтып турат. Эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 15-аятта ал биз үчүн өлдү. Машаяк биз үчүн өлүп куткарылуу алып келгендиктен Ыйса Машаяк өлгөндүгү үчүн биз тирүү болдук. Эми биз кайрадан өзүбүз үчүн эмес, Машаяк үчүн жашаганыбыз туура болот. Куткарылган адамдар кайрадан өзү үчүн жашабайт. Бизди куткарып, биз үчүн өлүп кайрадан тирилген Машаяк үчүн жашайбыз. Менин жаным дагы, менин денем дагы бардыгы Кудайдыкы, Кудайга таандык. Туурабы ошол? Же туура эмеспи? Ошол нерсеге ишенүү керек. Туура таанып билүү керек. Эч качан унутпашыбыз керек. Ошондуктан эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн да өлбөйбүз. Бул сөздү укканда жок, мен андай эмесмин, мен өзүм үчүн өлөм, өзүм үчүн жашайм дейт. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлсө, ал каргыш. Биздин жашаганыбыз эмне? Бай адамдар бай. Өзүнүн акчасын каяка бекитерин билбей, эмне үчүн жумшаарын билбей. Бай адам өзүнүн оюна батып жашайт. Курсагы тойсо дагы, эми курсагым тойсо эмне кылам деп. Бирөөгө акча бердим эле, карыз качан алып келет деп. Бай адамдар ар дайым
ойго батып жашайт. Кедей адамдар катары өзүнүн ою менен жашашат. Кайгы менен жашашат. Өзү үчүн жашай турган болсо, мына ошол жашоосу ойго, кайгыга, кыйынчылыкка байланышат. Өзү үчүн өлсө, ал дагы каргыш болуп жашайт. Биз жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Эч ким өзү үчүн жашабайт, өзү үчүн өлбөйт. Мына ошол нерсе туура. Биз жашап Теңир үчүн өлө турган болсок, ал эң чоң даңк болуп саналат. Жашасак дагы, өлсөк дагы бардыгыбыз биз Теңирдикибиз деп ырларда да ушинтип ырдалат, даңктоо орунда. Жашасак да, өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Бул албетте Теңирдикибиз. 9-аятта Машаяк өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да Теңири болушу үчүн өлүп кайра тирилген. Бизди куткарган Машаяк тирүүлөрдүн да Теңири болушу үчүн өлүп кайра тирилген. Бизди куткарып алганынын максаты болуп саналат. Куткарылууга ээ болгондо ооба деп сүйүнөт дагы, анан куткарылуудан кийин Кудайдын ырайымын да унутуп коет, өзүнө жаккан жашоо менен жашайт. Кандайча адам ушундай жашай алат? Биз Кудай үчүн жашай турган болсок, канча убакыт жашай алабыз? Ансыз деле жашообуз өтө кыска. Ата-энеси баласын төрөп, чоңойтуп, бойго жеткирип койсо, балдар болсо, кандайча биз ата-энебиздин ошол эмгегин актайбыз дегендин ордуна кичине бир ката кетирип койсо, эмне үчүн мени төрөдүң? Мен үчүн эмне кылып койдуң эле? Деп ата-энеси менен айтышат, урушат. Ушундай балдар бар го. Ата-энеси аны көрүп эмне деп айтат? Сен качан чоңойот болот экенсиң, сен өзүң балаң төрөсөң ошондо түшүнөт элең деп. Ата-энеси кайгырат. Биз Кудай үчүн аткара турган нерсебиз өтө аз, бирок ошол нерсеге да Кудай өзү сүйүнөт. Кудайдын астында бардык нерсени алып келгенден кийин Кудай бизге жакындайт. Кудай менен чогуу илдешебиз, чогуу биримдикте болобуз. Мисалы үчүн, эки дос бири-бирин өтө жакшы көрүп, бирөө жакшы нерсени көздөп, бирөө жаман нерсени көздөсө, экөөнүн ортосунда чыныгы достук болобу? Эки чындык бири-бирине бириккенде гана ошондо бир жакшы нерсе аткарылат. Ошондо сыяктуу эле Кудайдын астында биз чынчыл болушубуз керекпиз. Ошондо гана туура баарлашы болот. Кудайдын астында курмандык алып келгенден кийин Кудай менин жүрөгүмдү башкарат деп ырдалат. Кудай, мен өлсөм да, жашасам дагы бардыгы сиздин эркиңиз болсун. Кудай ошондо бизди башкарат. Кудай өзүнүн эрки үчүн бизди колдонот. Кудай биз менен чогуу ал тирүү. Мисалы үчүн, улуу бир конок келди деп ойлойлу. Андан кийин сиз алыстан бери келдиңиз, улуу конок болуп келдиңиз. Андан кийин аны бөлмөгө киргизип өтө сыйлап, анан аны менен учурашпай, эмне берерин таппай, унутуп да калат. Анан Кудайга кайрылып айтат: Кудай,
Кудайга кайрылып айта турган болсо, мен бул конок менен алек болушум керек, Кудай сиз биякта туруп туруңуз десе. Анан өзү каалагандай жашайт. Кудай, сиз бүгүн үйдө туруп туруңуз, мен башка бир жерге барып келейин. Мен ошол бара турган жерде ал сизге жакпай турган жер. Кудай анда бизге эмне деп айтат? Мейли барып келе бер дейби? Жок. Кудай биздин ичибизде жашагандыктан биз аны эч жака калтырып кое албайбыз. Ойлонуп көрүңүздөрчү. Биз каяка барсак, Кудай ошол жака барат. Кудай биздин ичибизде бар экенин билбей эле көрүнгөн жака бара берсек болобу? Лука китеби 12-бөлүмдү ачабыз. Лука 12-бөлүм 42-аяттан баштап 44-аятка чейин окуйбуз. Лука китеби 12-бөлүм 42-ден 44-кө чейин. Теңир мындай деди: кулдардын тамагын өз убагында ченеми менен берип турсун деп кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акыл эстүү башчы ким? Кожоюну келгенде ошондой кылып жаткан кул бактылуу. 44. Силерге чындыкты айтып коеюн, ал ага өзүнүн бүт мал мүлкүн башкартып коет. Бул аяттарды карасак, Кудай өзү айтат: ишенимдүү жана акыл эстүү башчы ким? Акылман, акыл эстүү, ишенимдүү башчы. Бул башчы ким жөнүндө айтат? Кожоюндун бардык мал мүлкүн өз мойнуна алып, ал үчүн кам көргөн адам башчы болуп саналат, башкаруучу. Жусуп Мисир жергесине кул катары сатылып кетет. Бирок ошол Патифардын үйүндө анын үйүндөгү болгон нерсесинин бардыгынын үстүнөн башчы болгон, башкаруучу болгон. Башкаруучу кожоюндун болгон байлыгын, мал мүлкүн бардыгын өз мойнуна алат дагы, ошого жооптуу болот. Азыркы сөз менен айта турган болсок дагы, башкаруучу жооптуу адам. Мисалы үчүн бир чоң компанияларды карай турган болсок, ошол компаниянын кожоюну бар, андан кийин анын жумушун аткара турган менеджер кесибине ээ болгон адамдар бар. Ошол ишине жооптуу болгон адамдар. Мына ошол сөз башкаруучу деп айтат. Эмне үчүн? Акыл эстүү болушу керек. Кожоюну дайындаган ишти жакшы аткарышы керек. Ишенимдүү болушу керек. Кожоюнуна жага тургандай кылып. Кээ бир учурда кожоюнун ошол байлыгын уурдап алган, же болбосо мындай бекитип алган адамдар болобу? Алар ишенимсиз. Кожоюну эмне дайындаса, ошого ишенимдүү кылып өзүн көрсөткөн башкаруучу. Ишенимдүү жана акыл эстүү болушу керек. Кулдардын тамагын өз убагында ченеми менен берип турсун. Кожоюндун үйүнүн ичинде көптөгөн кулдар бар. Башка котормодо карап көрө турган болсок, кулдар эмес, үйдө кызмат кылуучу кызматчылар деп айтылат. Кудайдын жыйынды Кудайдын үйү деп айтабыз. Кудайдын үйүндө дагы көптөгөн ыйык адамдар бар, ыйыкталган адамдар. Өзгөчө бир адамдар гана башкаруучу эмес, куткарылган адамдардын бардыгы Кудайдын үйүнүн ичинде башкаруучулар болуп саналышат. Мен денем менен дагы. Меники эмес. Денемди дагы жакшы кам көрүшүм керек. Мен
ден соолукка пайдасы эмес нерселерди жебешим керек. Мен спорт менен машыгып, ошол дене менен Кудайдын эрки үчүн, Кудайды даңкташ үчүн жашоого аракет кылышым керек. Мага берилген жөндөмдүүлүктү дагы, мага берилген убакытты дагы, байлыгымды дагы бардыгы Кудайдыкы болгондуктан мен ошого туура мамиле кылышым керек, туура жооптуу адам болушум керек. Ишенимдүү жана акыл эстүү башчы. Өз убагында тамагын берип, кожоюну даяндаган ишенимдүү, акыл эстүү башчы ким? Башчы башкаруучунун аткара турган иши. Кожоюну келгенде ошондой кылып жаткан кул бактылуу. Кожоюну башка алыс жака кетсе керек. Кожоюну башка жака кетип, анан келгенге чейин ошол бүт байлыгын, бардык тапшырган нерсесин туура аткарып, ишенимдүүлүк менен, акыл эси менен кожоюну көрсө дагы, көрбөсө дагы ал бүт аракети менен аткарып жатат. Кожоюну келген күнгө чейин. Биз Кудайдын бардык болгон нерсесине ээ болгон башкаруучуларбыз. Биз дагы ишенимдүү, акыл эстүү болушубуз керекпиз. Биздин кожоюнубуз да кайрадан келет. Башкаруучу дагы Ыйса Машаяк кайра келген күнгө чейин өз ишин туура аткарышы керек. Машаяк экинчи жолу келген күнгө чейин бизди көрүп турган жок, азыр дагы көрүп турат. Мен дагы азыркы жашоодо өтө көп көрөм. Мисалы үчүн бир киши бир нече анын ашканасы бар экен, кафелери. Анан ошону иштетет. Анан өзүнүн компаниясы бар, анан бир имараттары бар. Ар бир ошол ишканада анын менеджерлери бар. Мисалы үчүн ашкананын ичинде ашпозчу бар, кызмат кылчу башка жумушчулары бар. Бирок өзүнүн телефону менен бардык адамдарды бир эле убакытта көрө алат экен. Азыр ашпозчу жакшы тамак жасап жатабы же ойноп жатабы? Кээ бир адамдар уктап жатабы? Кээ бир адамдар болсо эптеп ойноп эле убакыт өткөрүп жатабы? Кээ бир адам болсо аракеттенип ишин аткарып жатат. Бүт баарын телефондон эле көрүп койсо болот. Эмне үчүн? Анткени бардык жакта көзөмөлдөөчү камера, жазып турган камера болгондуктан. Кудай келген күндө эле көрөт деп ойлоп жатасыздарбы сиздер? Жок, Кудай азыр дагы биздин болгон иштерибизди, кылган бүт аракеттерибизди Кудай көрүп турат. Кудай бардыгын көзөмөлдөп карап турат. Кожоюну келгенде ошондой кылып жаткан кул бактылуу. Ыйса Машаяк келген күндө биз дагы ишенимдүү, акыл эстүү башкаруучу катары өзүбүздү көрсөтө алган болсок, ал келген учурда бизге чоң өз даңкын берет, өз белегин берет. Башында кичинекей эле бир нерсени ага тапшырып берди эле. Анан кожоюну келгенде ошол кылып жаткан ишин көрүп, анан бүт нерсесин тапшырып берет. Бул эмнени түшүндүрөт? Кудай бардык өзүнүн нерсесин, бардык даңкын өз башкаруучуларына берет. Биз дагы Кудай келгенде, Кудай өзү тапшырган бүт ал тапшырган нерсеге ишеним менен аткардык деген мактоого ээ болушубуз керекпиз. Мисалы үчүн падыша өзүнүн бүт болгон байлыгын башкаруучусуна бере турган болсо, тапшырып бере турган болсо, башкаруучу жөн эле отура береби? Ишенимдүү менен, акыл эси менен бүт аракетин жумшаганга аракет кылат. Аны билебиз го жакшы. Бирок асман менен жерди жараткан Кудай, жаныбызды куткарып алган биздин асмандагы атабыз бизге бардык нерсесин тапшырып берсе, биз эч кандай жүрөгүбүз жок эле, каалообуз жок эле, эптеп-септеп аткарсак болобу? Мага жаккандай,
Мага качан ыңгай болгондо гана ошого ишенимдүү кул катары өзүмдү көрсөтө аламбы? Биз эми кулдар эмеспиз. Кудай экинчи жолу бул дүйнөгө келгенде ошонун баардыгы ачыкка чыгарылат. Лука 16-бөлүмдү ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 16-бөлүм 1-аятты окуйбуз. Ыйса өзүнүн шакирттерине да мындай деди: бир бай адамдын чарба иштерин башкаруучусу бар экен. Ага сенин чарба иштериңди башкаруучу мал мүлкүңдү ыксыз ысырап кылып жатат деп айтып келишет. Ыйса үй башкаруучу жөнүндө насаат сөзүн айтат. Бир бай адам бар экен, бай адам ал Кудайдын өзүн көрсөтөт. Теңир өзү. Ал эми башкаруучу болсо, куткарылган адамдар бардыгыбыз. Бул башкаруучу эмне кылат? Сенин чарба иштериңди башкаруучу мал мүлкүңдү ыксыз ысырап кылып жатат. Бул ишенимдүү башкаруучу эмес, акыл эстүү башкаруучу эмес, акылсыз башкаруучу. Бардык нерсени талаага кетирген, кожоюнун мал мүлкүн өзү каалагандай колдонгон, ошол ыксыз ысырап кылып жатканы. Мисал үчүн, банкка өзүңүздүн акчаңызды тапшырып койсоңуз, банктын иштөөчүсү, кызматчысы өзү каалагандай алып колдоно берсе, жөн коебузбу аны? Жүйөт Искариот ага акчаны тапшырганда, ал дагы акырындык менен акчаны өзүнө бекитип алат да, аягында Ыйсаны дагы акчага сатып жиберет. Ыйсаны саткан жок, негизинде ал өз жанын сатты дагы түбөлүк тозокко барып түштү. Биз Кудайдын бардык тапшырган нерсесин ыксыз ысырап кылбастан туура ишенимдүү колдонгонду билишибиз керекпиз. Ыксыз ысырап кылуу бул эмне? Кожоюну каалагандай коротуу, колдонуу эмес, туура эмес колдонгону. Туура эмес колдонгону. Кудайдын бизге берген кичинекей нерсесин дагы туура колдонгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени биз ал нерсеге кожоюн эмеспиз. Кимде ким ошол нерсени түшүнө турган болсо, ал коркунуч сезими менен аткарып баштайт. Мен Кудайдын астында башкаруучу экенин эч качан унутпашыбыз керек. Титке 2-бөлүм 10-аятта бардык нерседе ишенимдүү болушубуз керекпиз. Кожоюнуна жага тургандай кылып. Бүт ишеними менен. Ишенимдүүлүк деген сөздүн мазмунун карап көрө турган болсок, иероглифтен бул жүрөк жана сөз чынчыл дегенди билдирет. Бүт жүрөгү менен, бүт акыл эси менен Кудайдын астында чынчыл болуу, бул ишенимдүүлүктүн маанисин түшүндүрөт. Бардык нерседе ал чынчыл, ишенимдүү, Кудайдыкын эч качан уурдап жебегиле. Өзүңөргө бекитип албагыла. Бардыгы in my pocket, менин чөнтөгүмө. Азыр менин чөнтөгүмдө болгондугу үчүн менин акчам деп ойлобогула. Же бардыгы меники деп ойлойсуздарбы? Куткарылганга чейин ошондой ой болчу. Бирок куткарылуудан кийин эми бардыгы Теңирдики экенин билишибиз керекпиз. Мурунку жекшембиде мен силерге айтып кеттим эле. Туура айырмалап билишибиз керекпиз. Мен өзүм колдоно турган нерсе, үй бүлөм колдоно турган нерсе, жакшы кабар үчүн
сарптай турган нерсе, бир туугандар үчүн сарптай турган нерсе. Ошол нерсенин баардыгын Кудай бизге тапшырып берген. Башкаруучуга дагы баардыгын эле берип койбойт да. Мына муну сен буга сарпташың керек деп. Бөлүштүрүп бергенде сыяктуу эле биз дагы акылмандык менен туура бөлүштүргөндү билишибиз керекпиз. Баш аякчылардын жашоосу эптеп септеп жашаган жашоо эмес, баардык нерседе кыраат, баардык нерсени кырааты менен туура, чынчыл жашоодо жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Азыр бул ишти Кудай кандайча кабыл алат эле? Кудайдын эркине бул нерсе туура келеби же жокпу? Ошонун баардыгын ой жүгүртүп, туура жыйынтык чыгаргандан кийин гана аткарышыбыз керекпиз. Кудай дагы баардык нерсени карап турат. Биринчи Петр 4 бөлүмдү ачабыз. Биринчи Петр 4 бөлүм. Биринчи Петр 4 бөлүм 10-11 аяттар. 1120 бет. Биринчи Петр 4 бөлүм 10-11 аяттар. Ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ким сүйлөсө, Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ошентип Кудай баардык нерседе Ыйса Машаяк аркылуу даңкталсын. Даңк жана бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. Бул жерде карап көрсөк, Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Биздин жаныбызды куткарып алган Кудай биздин динибиздеги керектелүүчү нерсенин баардыгын билет, ошондуктан баардыгын бизге тапшырып берди. Биз анын башкаруучуларыбыз. Кудайдын ырайымына ээ болгон башкаруучуларыбыз. Ар бир адам өзү ээ болгон түрдүү жөндөмдүүлүктөрү менен туура башкарганды билсин. Кээ бир адамдар ден соолук, жаштык, жөндөмдүүлүк дагы Кудайдан берилет. Кээ бир адамдар талант деп аташат экен. Талант дагы туура. Өзүнүн болгон байлыгы, бийлиги. Ар бир адамдын ээ болгон жөндөмдүүлүгү башка. Ошондуктан Кудайдын ырайы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ишенимдүү башкаруучу катары. Анткени биздин кожоюнубуз Теңир өзү. Мисалы үчүн, компанияда иштеген директор, анын үстүндө дагы директор бар экендигин билиши керек. Директордун үстүндө Кудай башкарып тургандыгын билиши керек. Үй бүлөдө дагы атасы башчы боло турган болсо, анын үстүндө Кудай турганын унутпашы керек. Кудайдын жөндөмдүүлүгүңөр менен, Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайга кызмат кылып, Кудайдын сүйүүсү менен бири-бирибизди сүйүп, бири-бириңерге жардам бергениңер бул бири-бириңерге кызмат кылганыңар. Ким сүйлөсө, Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Өзү акылдуу болгондуктан сүйлөп жатам деп ойлобосун. Кудайдын сөзү катары сүйлөсүн. Өзгөчө акылмандуулук сөздөрдүн кереги жок. Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн.
Кудайдын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Кудайдын сөзү мындай деп бири-бириңерге айткыла. Же бир атактуу кишинин сөзү мындай экен деп алар жөнүндө айтпастан, Кудайдын сөзү биринчи орунда. Же силерге Кудайдын сөзүнөн дагы атактуу адамдардын сөзү артыкпы? Ким сүйлөсө Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Кызмат кылуу бул башка адамдарга кызмат кылуу. Өзүңдүн күчүңө таянып эмес, Кудайдын бизге берген күчүнө таянуу менен башка адамдарга кызмат кылуу. Анткени бизге күч берүүчү Кудай. Биз эч качан айтпашыбыз керекпиз. Мына, мен өзүмдүкүн берип жатам, кийин мага карыз болгондуктан сен кийин будан кутулушуң керек деп. Өзүңдүкүн берип жатасыңбы адамга? Ал адам жыйынтыгында мен үчүн бир нерсе кылабы же жокпу? Эң негизгиси Кудай мага тапшырган күч менен башка адамга кызмат кылыш менин милдетим. Кудай бардык нерседе Иса Машаяк аркылуу даңкталсын. Иса Машаяк бизди куткарып алып, жыйынтыгында Кудайды даңктаган. Бардык даңктоолор Кудайга болсун. Кээ бир чоң иштер аткарылганда ал адамды мактоонун кереги жок, анткени ал аркылуу Кудай өзү аткаргандыктан. Анткени Кудай өзүнүн иштери үчүн бул адамды же болбосо тигил адамды колдонушу мүмкүн. Өз кереги боюнча биздин арабызда өтө өзүн көтөрчү бир себеп барбы? Жок. Жаңы келишимде эң атактуу, эң улуу 14 китепти жазган элчи Павыл. Элчи Павыл куткарылууга ээ болгон күндөн тарта өлгөн күнгө чейин жашоосун карап көрө турган болсок, бирок элчи Павыл өзү жөнүндө мактанды беле. Ал айтат, күнөөкөрлөрдүн биринчиси менмин. Тозоктун түпкүрүнө баратчу адам менмин. Мен элчилердин эң кичинесимин. Жада калса, элчи деп аталууга да татыксыз адаммын деп. Анткени бир гана Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом ошолмун. Ошол элчи Павыл текеберденип кетпесин деп анын денесине тикенек берген. Тикенектен адам өлүп калбайт, бирок дайыма ооруну сезет. Текеберленсе, ал өлүп калышы мүмкүн. Биздин пасторларга, биздин сөз үйрөтүүчү бардык адамдарга кайрылып айтканда мен айтам, сөз сүйлөп көрүңүзчү десе башында кантип сүйлөйм дейт. Анан күбөлөндүрүп көрүңүз десе күбөлөндүрүп баштайт дагы, анан кийин өтө жакшы күбөлөндүрүп баштайт. Анан сөздү дагы көп билип, Кудайдын сөзүн дагы элдерге жакшы жеткирип баштаганда анан өзүнө ишенип, башы өйдө көтөрүлө баштайт. Ошол убакыттан баштап текеберленип өзүнүкүн бербеген, башкаларды башкарып үстүнөн үстөмдүк кылайын деген ойлору пайда болот. Ал дүйнөнүн саясатчы адамдары ошондой касиеттерге ээ. Мисалы үчүн дан, буудай бышкан сайын башын жерге ылдыйлатып каратат. Ошондой сыяктуу эле биз дагы момун болууга аракет кылышыбыз керекпиз. Байыркы келишимде Муса жөнүндө Кудай айтат, бул дүйнөдө адамдардын ичинен эң момун адам Муса болгон деп. Израиль эли болсо чөлдө жашап жаткан учурда суу жок деп Кудайга акарат келтирип жатканда, Арундун таягын алат дагы, андан кийин аскадан 2 жолу урганда, мына силерге суу деп суу чыгарып берет.
Аска жарылат дагы суу чыгат. Бирок ошол учурда Кудайды даңктаган жок. Кудайды даңктаган ордуна силерге суу чыгарып берелиби деп өзүн көтөрүп коет. Өмүрүнүн бүт жашоосунда ушунчалык момун болуп жүрөт дегенен бир ошол өзүн көтөрүп койгондугу үчүн ал канаан жергесине кире алган жок. Эмне үчүн анткени Кудайдын ыйыктыгын ал унутуп койду дагы, Кудайды даңктаган жок. Андай болбойт. Момун болгон адам аягына чейин момун болушу керек. Ошондуктан ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ким сүйлөсө, Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Биз кандай иш менен алек болбойлу, Кудай аткарды деп, Кудайга даңктоолорду арнашыбыз керек. Анткени Кудай бардык нерседе Машаяк аркылуу даңкталсын. Римдиктерге 11-бөлүм 36-аятта дагы анткени бардык андан, ал аркылуу жана ал үчүн, ал түбөлүк даңкталсын омин деп окшош маанидеги сөздөр жазылат. Бардыгы Кудайдан болгондуктан, бардыгы ал аркылуу жана ал үчүн болот. Ошондуктан биз бир гана Кудайды даңктаганыбыз туура болот. Эгерде ошол даңкты биз жашырып кое турган болсок, ал адам өлөт. Биз Кудайдын башкаруучусу экенибизди эч качан унутпашыбыз керек. Менин жашоомду дагы, менин ден соолугумду дагы, менин жаштыгымды дагы, менин байлыгымды дагы бардыгын Кудай өзүнүн ырайымы менен бизге тапшырган нерселери. Кудай бизге берген бардык ырайымын биз туура колдонгонду билишибиз керекпиз. Мисалы үчүн колубузда акча болгон күндө дагы ошону титирөө менен туура колдонушубуз керекпиз. Туура эмес колдонуп алгандан коркушубуз керекпиз. Биздин үй бүлөдөн дагы ушундай сөздөрдү угушум керекмин. Бул өтө мындай майда адам депчи. Эмне үчүн анткени ар бир акчаны каяка кетип атат, канча акча кетип атат, ошонун бардыгын тактаган адам болгондуктан. Мисалы үчүн мен жаңы Сеулга келгенде кичинекей машиналар бар эле го жанагы. Өзүм машинага отуруп айдап, анан Пусанга чейин барып, башка шаарларга чейин барып, жакшы кабарды таркатып, анан кайра үйгө кайтып келгенде азыркы учурдай транспорттор жакшы жок болчу, метро дагы жок болчу. Анан машина айдап бара жатып, анан жолдо бара жатып ашканага токтоп тамак ичишим керек. Өзүм жалгыз болгон учурда эң арзан тамак эмне экендигин тандап, ошону сатып алчумун. Кофе ичкенде дагы ичиндеги саткан кофе өтө кымбат болгондуктан, анан машинкадан чыккан кофе арзан болгондуктан ошол жактан иччүмүн. Атайын кафеге барып кофе ичкен эмесмин. Эң арзан болгон машинкадан чыкчу кофеден иччүмүн. Чөнтөгүмдө акча бар. Эмне үчүн анттим? Анткени анын бардыгын короткум келген жок. Анткени ал Теңирдики болгондуктан, Кудайдын астында бир туугандар алып келген ондук болгондуктан, мага тапшырган акча болгондуктан, мен өзүм каалагандай колдоно берсем болобу? Башка адам мени менен чогуу барган болсо, анда мен ушунчалык андай өтө зыкым боло албайм.
Азыр дагы ал жүрөгүм өзгөрүлгөн эмес. Өтө кереги жок нерселерге мен акчаны көп коротпойм. Анткени акчанын баардыгы эң негизги бизге керектелүүчү нерсе үчүн колдонго аракет кылышыбыз керекпиз. Кудайдын эрки боюнча ысырап болбой турганда кылып. Аракетчил менен сарамжалдуу жана эмгекчил болуп акча таап, анан туура нерселерге колдонушубуз керекпиз. Ыксыз ысырап кылбастан. Мен Германияга дагы баргам. Германиялык немистер кандайча жашоо менен жашашат. Алар кышында жылуулукту көп колдонушпайт. Бөлмөлөрдүн ичинде дагы суук болгонуна карабастан үстүнө кийимдерди кийип алып отурушат экен. Немис адамдар ушундай, немистер. Өтө зыкым болушат экен. Анан биздин бир чипсанимдагы көп жашагандыктан ошол жашоого үйрөнүп калыптыр. Mercedes Benz машинасы бар, бирок анын ичинде кондиционер иштебейт. Анан ошол машинаны айдаган ордуна автомат эмес, жанакы механика машиналар болот, ошону көп айдашат экен, анткени ал бензинди аз жейт деп. Анан эки эле адам бата турган машиналар бар экен, ошону айдап жүрүшөт. Эң кичинекей машиналар го, кайсы? Тикову эмне? Ошол машина кичинекей машинада болот турбайбы деп. Андай машиналарда университеттин профессорлору айдап жүрүшөт экен. Кичинекей машина болгондуктан аны сүйрөп чыгып алсаң да болот экен, бир жерге тыгылып калса. Бай мамлекет болгонуна карабастан элестетип көрсөңүзчү, ошол немистер шунчалык зыкым болушат экен, акчаны шунчалык туура нерсеге гана сарпташат. Эскалатордагы адам качан ошого тепкичке баскан күндө гана кыймылдайт, иштейт. Ал эми адам жок болгон учурда анын баардыгы токтоп турат. Аны дагы үнөмдөө жолун ойлоп табышкан. Билесиздерби, Германияда ушунчалык адамдар үнөмдөгөнгө үйрөнүшкөн. Ошол эле учурда ушунчалык аракетчил, эмгекчил адамдар. Ошондуктан Европадагы, Германиядагы адамдар өтө жакшы жашашат. Алардан биз ушул нерсеге үлгү алышыбыз керекпиз. Кореядагы корейц адамдар акчасы жок болсо дагы баардыгын сарптай беришет. Германияда согуштан кийин шереңкени күйгүзүп, тамеки чеккен адамдар бир эле шереңке менен бир нече адамдардын тамекисин күйгүзүп беришкен экен. Анткени согушта ушунчалык кыйынчылыкты башынан өткөргөндүктөн. Азыр андай эмес. Азыр жашоо андай эмес, бирок немистер баардык нерсени эле таштандыларга ыргыта бербейт. Эгерде таштандыларда жаңы нерселер ыргытылып жатса, алар алып алышы дагы мүмкүн. Ал дагы биздин машаякчылардын өзүн өзү көзөмөлдөгөн, өзүн өзү токтото билүү жашоосуна түздөн түз байланыш. Биздин аракетибизди жумшап, убактыбызды жумшап тапкан байлыгыбыз болгондуктан, ошол нерсени чындыгында бизге керектелүүчү нерсе үчүн туура үнөмдөп,
колдонгонду билеличи. Анткени мен ошол үчүн өзүм бүт аракетимди жумшап акча таптым го. Анан жөн ысырап кылып эле ар кайсы жакка чача берсем болобу? Ошондуктан акча тапканыбыз дагы кыйын, акчаны туура колдонгонубуз, сарптаганыбыз дагы андан дагы кыйын болушу мүмкүн. Анткени буга өтө акырындык менен, этияттык менен мамиле жасап, ошол биздин аракетибиз талаага текке кетпестен Кудайдын көз карашында, Кудайдын бизге берген бардык нерсеси ыксыз ысырап болбой тургандай кылалы. Мен силерге айта турган сөзүм ушул. Аракетибизди жумшап, эң керек, эң маанилүү нерсе үчүн жумшайлы. Мага бир телефон чалуу келди. Филиппинде тайфун жүрүп, өтө көп үйлөр, биздин бир туугандардын 9 үйү ошол сууга сүрүлүп кетиптир. Мен сүрөттөрүн да көрдүм. Филиппинде дагы атайын жардам көрсөтүлөт деп айтышты, бирок биз дагы Кореядан өз жардамыбызды көрсөтөлү деп чечтик. Карап көрүңүздөрчү, биздин тегерегибизде ушунчалык кыйын жашоодо жашаган бир туугандар өтө көп. Тозокко бара жаткан адамдарды куткарып алыш үчүн ушул байлыгыбыз колдонсун, акчаларыбыз колдонсун. Эгерде биз акчаларыбызды, байлыгыбызды ошол нерсе үчүн колдоно турган болсок, Кудай кантип ага ыраазы болбой койсун. Ошондуктан өзүбүз токтото билүү жашоосун туура жашаганды үйрөнөлү. Машаякчылар нормалдуу, татыктуу руханий жашоо менен жашайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, денебиздин каалоосун аткаруу менен бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосуна алек болуп жашаган элек. Бирок азыр болсо денебиздин мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңиз үчүн, даңкыңыз үчүн, жакшы кабарды таркатууда тил алчаак болуп, жашообузга жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Биздин жаныбызды дагы, денебизди дагы кымбат баада сатып алгандыктан биз Теңирге таандык адамдарбыз. Эми бир гана сизди даңктап жашаганга бизди жетектеңиз. Бизге берилген биздин жаштыгыбызды, өзүбүздүн денебизди, биздин убактыбызды, байлыгыбызды, жөндөмдүүлүгүбүздү бардыгы сизге таандык экенин билебиз. Сиздин эркиңиз боюнча маанилүү нерселер үчүн арнап жашаганга жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын астында ишенимдүү, акыл эстүү кулум деген мактоо сөздөрүн уга тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.